Мүрзөдөгү эстеликтерди талкалаган бала кармалды. Ош шаарынын Жапалак айыл аймактык башкармалыгынын Татар айылына караштуу мүрзөлөрдөгү 51 эстеликтердин айрымдарын талкалап, калгандарын кулаткан. Буга ошол айылдын тургуну 1989 жылы туулган бойдок эч жерде иштебеген тургуну кармалып, көрсөтмөсүн берди. Соңку жаңылыктар биз менен каналга каттала кетиңиздер. Так, айтсаңыз эмне себептен мүрзөлөрдү барып эстеликтерди сиз жыгыттыңыз? Менде бир эле ой болду, ушул эстеликтер маркумдарга оор жүк болбосун деген максатта эле жыгыттым. Сизди бирөө жарым айттыбы жыгыт деп? Шериктериңиз бар беле? Жок, өзүм. Сизге ким айтты ушу маркумдарга оор болот деп? Каяктан билдиңиз аларды? Эстелик койгон туру болбойт деген сөздөрдөн эле өзүм ойлоп ушул. Ошо сөздөрдү кайсы жерден уктуңуз? Мечиттен уктуңузбу? Каяктан уктуңуз? Кайсы мечиттен уктуңуз? Чоң телевизорлордон эле көрчүмүн. Дамлаларга кепилер суу бергенде эстелик койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду. Өзүңүз намаз окуйсузбу? Жок. Жума намаздарга барып турасызбы? Канча барып турам. Кандайдыр бир диний уюмдардын мүчөсү эмессизби? Жок. Канча балаңыз бар? Үйрөнүп